Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык штабдын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Республикалык психикалык ден соолук борборунун директору Исмаилов Ураимжан Исмаилович мырза айтып берет. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Пресс-центр Республиканского штаба продолжает свою работу. Об эпидемиологической ситуации в стране на сегодня расскажут начальник управления общественного здравоохранения Айнура Бектургановна Акматова и директор Республиканского центра психического здоровья Исмаилов Ураимжан Исмаилович. Айнура Бектургановна, сөз сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. 11 август 2020 жылга карата статистикалык маалыматты карасак, акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 535 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 45 бейтап дарыланып чыкты, Ошто 62, Чүй облусунда 40, Ош облусунда 93, Талас облусунда 43, Нарын облусунда 30, Ысык Көл облусунда 74, Жалал Абад облусунда 87, Баткен облусунда 61 бейтап. Дарыланып айыгып чыккандардын жалпы саны 32.764 бейтапты түздү. 2020 жылдын 11 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 оорусунун 278 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 57-ни түзүп, Бишкек шаарында 12 учур катталды, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 10, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 12 жана Ош облусунда 4 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 221ди түзүп, Бишкек шаарында 92 учур катталды, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 9, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 15, Талас облусунда 3 учур, Жалал Абад облусунда 33, Баткен облусунда 15 жана Ош облусунда 30 учур катталды. Жалпылап айтканда 40.455 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 17.633 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 22.822 түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 6.397 бейтап стационарларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 1.504 лаборатория тарабынан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жаткан бейтаптар жана 4.893 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондорду алып карасак, Бишкек шаарында 2.890 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 522, Чүй облусунда 599, Ысык Көл облусунда 512, Ош облусунда 920, Баткен облусунда 335, Жалал Абад облусунда 446, Талас облусунда 71 жана Нарын облусунда 102 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен республика боюнча 4 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3 учур жана Баткен облусунда 1 учур. Ош шаарында, Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда, Ош облусунда, Талас облусунда, Жалал Абад облусунда жана Нарын облусунда өлүм учурлары катталган жок. 11 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында дагы COVID тастыкталган учурлары катталды. Медициналык кызматкерлердин саны 11 адамды түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1 адам, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 2, жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен тастыкталган медициналык кызматкерлердин саны 2967 адамды түздү.
Алардын ичинен бир суткада 8 медициналык кызматкерлер ооруканалардан дарыланып чыкты жана үй карантининен 26 медициналык кызматкерлер дарыланып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 2212 медициналык кызматкерлер ооруканадан дарыланып айыгып чыгарылды. Эми расметилди айтып бересиз. На 11 августа 2020 года за последние сутки из стационаров страны с лабораторно- и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 выписано 533 пациента. Из них в городе Бишкек 45, в городе Ош 62, в Чуйской области 40, в Волжской области 93, в Таласской области 43, в Нарынской области 30, в Высокульской области 74, в Джалабадской области 87 и в Баткенской области 61 пациент. На сегодня всего с выздоровлением выписано 32 764 пациента. На 11 августа 2020 года по республике зарегистрировано лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 278 случаев. Из них лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано 57, из которых в городе Бишкек 12 случаев, в Чуйской области 9, в городе Ош 10, в Нарынской области 1 случай, в Высокульской области 2 случая, в Таласской области случаи не зарегистрированы, в Джалабадской области 7 случаев, в Баткенской области 12 и в Волжской области 4 случая. Клиника эпидемиологически зарегистрированных случаев зарегистрировано 221. Из них в городе Бишкек 92, в Чуйской области 12, в городе Ош 9, в Нарынской области 12, в Высокульской области 15, в Таласской области 3, в Джалабадской области 33, в Баткенской области 15 и в Волжской области 30 новых случаев. За весь эпидемиологический период зарегистрировано 40 455 случаев, из которых 17 633 это лабораторно подтвержденные случаи и 22 822 это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. На стационарном лечении по республике на сегодня находится 6397 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 1504 пациента и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 4893 пациентов. По регионам в городе Бишкек на стационарном лечении находится 2890 пациентов, в городе Ош 522, в Чуйской области 599, в Волжской области 920, в Таласской области 71, в Нарынской области 102, в Высокульской области 512, в Джалабадской области 446 и в Баткенской области 335 пациентов. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано 4 летальных случая. Из них в городе Бишкек 3 случая и в Баткенской области 1 случай. В Чуйской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Джалабадской и Ожской областях летальные случаи не зарегистрированы. Также на 11 августа 2020 года среди медицинских работников зарегистрированы случаи COVID-19, всего 8 новых случаев, из которых в городе Бишкек 1, в городе Ош 1, в Чуйской области 4 и в Волжской области 2 случая. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2967 случаев, из которых из стационаров страны с выздоровлением выписано 8 медицинских работников и также с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 26 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2212 медицинских работников. Спасибо, Айнур Бектургановна. Ураймжан Исмаилович, сөз сизге. Бүгүнкү күндө сиз башкарган мекеменге канча оорулар кайрылып атат, кандай жардам берип жатасыздар? COVID-19 коронавирус инфекциясына байланыштуу эпидемиологиялык шартка карата өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал жөнүндө жарыялагандан кийин
саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бир нече иш чаралар каралган. Атап айтып кетсек, биринчи ушул калкка медициналык жана психологиялык, психотерапевтикалык жардам көрсөтүү боюнча ушул дээрлик бардык пандемия убагына иш планы бекитилип, анда анын ичинде COVID-19 шартында эмгектенген медициналык кызматкерлердин психикалык саламаттыгын сактоо боюнча да практикалык көрсөтмөлөр каралган. Калктын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча практикалык сунуштар киргизилген. Психикалык жана психиатриялык жардам көрсөтүүдө уюмдардын тизмеси жана адистердин телефон номерлери бардык сайттарга берилип, алар дайыма телефон аркылуу дистанттык консультацияларын берип, кеңештерин берип келүүдө. Психикалык саламаттык сактоо адистери Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулардын натыйжалуу башкаруу жана алдын алуу долбоорунун тарабынан жүргүзүлгөн 3000 респонденттерди онлайн суроомжулоосуна катышып, алардын жыйынтыгында өзгөчө кыргалдага байланыштуу өзгөрүлгөн жашоо образы, калктын психикалык абалынын өзгөрүшүн изилдөө жөнүндөгү маалымат такталды. Атап айтсак, изилдөөлөрдүн 73%-деги респонденттер психикалык саламаттык өзгөрүү белгилери байкалган эмес деп жооп беришти. 23% психикалык саламаттыктын анча чоң эмес көйгөйлөрү адистердин жардамы менен оңолууга болорун белгилешти. Калктын 3% саламаттыгын орточо көйгөйлөрү бар болуп, алар кесиптик жардамга муктаж экендиги жана алардын жардамы менен айып кетишине болорун аныктадык. Ал эми 0,4% калктын саны психикалык саламаттыгын олуттуу көйгөйлөрү болушу мүмкүндүгү жөнүндө жана аларга сөзсүз түрдө атайын адистердин жардамы керектелиши белгиленди. Азыркы учурда республикабызда бүткүл дүйнөлүк психиатриялык ассоциациянын тарабынан ар кандай өлкөлөрдө пандемияда психикалык саламаттыгынын өзгөрүшүн абалын иликтөө боюнча изилдөө жүргүзүлүп жатат. Анкета онлайн режимде толтурулат, калктын бардык катмарлары катыша алат. Бул жөнүндө маалымат бардык социалдык тармактарда таратылган. Психикалык саламаттык сактоо кызматкерлери адистери тарабынан карантин шартында келип чыккан калктын арасындагы психологиялык чыңалууну басаңдатуу, тынчсыздануулардын жана коркуулардын азайтуу максатында алыскы аралыкта медициналык, психологиялык жана психотерапевтикалык консультация берүү боюнча протокол иштелип чыгып, анын дагы бардык байланыш телефондорунун номерлери саламаттык сактоо министринин жана Кыргыз психиатриялык ассоциациясынын жана психикалык ден соолуктун республикалык борборунун сайттарында илинүү. Андан тышкары ушул деле маалыматтар социалдык тармактарда да таралган. Мындан тышкары бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жана Сорос Кыргызстан фондунун техникалык колдоосу менен 24 адиске калкка онлайн режиминде консультацияларды өткөрүү боюнча окуу өткөрүлүп, даярдалып, алар телефон аркылуу дистанциялык консультацияларын берүүдө. Ушул эле багытта 118 ишеним телефондору дагы иштей баштады. Социалдык тармактарда консультанттардын байланыштары кеңири жайылган. Орто эсеп менен психикалык саламаттык сактоо кызматынын адистеринен жума сайын 300га жакын адамдар онлайн аралыктан консультацияларды алып жатышат. Кайрылгандардын көпчүлүгүнүн ичинен дээрлик басымдуу бөлүгү бул көңүл чогуу, психикалык чыңалуу, уйкунун бузулушу жана ар түрдүү коркуу жана кооптонуу бузуулары болуп таралууда. Ушундай эле кеңештерди дистанциялык аралыкта өкмөт уюмдардын жана менчик саламаттык сактоо уюмдарынын психологдору да активдүү катышып көрсөтүп келүүдө. Бул жөнүндө социалдык тармактарда бардык маалыматтар бар. Расмий тилде айтып бересизби? Бүгүнкү кандай иштер аткарылып атат? После объявления чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения
Министерство по связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерством здравоохранения был издан приказ, и в этом приказе утвержден план мероприятий по оказанию медико-психологической и психотерапевтической помощи населению. В этом же приказе были даны практические рекомендации по поддержанию психического здоровья медицинских работников, привлеченных к работе при COVID-19. Также практические рекомендации по поддержанию психического здоровья населения, особенности оказания психологической помощи детям, список организаций, телефонов и специалистов по оказанию медико-психологической и психотерапевтической помощи. Наши специалисты принимали участие в исследовании, проведенном проектом «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане», которое было направлено на изучение изменений психологического состояния населения в условиях ЧС путем онлайн-опроса. Примерно 3000 респондентов. Установлено, что у 73% опрошенные не имеют выраженных признаков изменения психического состояния. У 20% опрошенных наблюдаются незначительные проблемы с психическим здоровьем, которые желательно разрешать, прибегая к помощи профессионалов. 3% населения имеют наличие умеренных проблем с психическим здоровьем, где рекомендуется помощь профессионала. И только 0,4% населения могут иметь выраженные проблемы с психическим здоровьем, и им необходима помощь подготовленных профессионалов-специалистов. В настоящее время республика проводится исследование по опроснику, разработанному Всемирной психиатрической ассоциацией для изучения ситуации изменения состояния психического здоровья в условиях пандемии с целью разработки рекомендательных мер по его улучшению в разных странах. Заполнение опросника проводится в режиме онлайн. Могут принять все слои населения. Контактные данные размещены в соцсетях. Специалистами службы психического здоровья с целью снижения психологической напряженности, снижения тревоги, страхов у населения, возникающих в условиях карантина, был разработан протокол по дистанционному онлайн медико-психологическому и психотерапевтическому консультированию. Кроме того, при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения и фонда СОРОС Кыргызстан обучены 24 специалиста по проведению онлайн-консультаций населению, налажена преемственность по перенаправлению вызовов на телефоны специалистов с горячей линии 118. В среднем специалистами психического здоровья еженедельно осуществляется консультация 300-350 обращений граждан. Подавляющее большинство обращающихся пациенты предъявляют жалобы на снижение настроения, депрессивные состояния, тревожно-фобические расстройства и расстройства сна. Такие же консультации, онлайн-консультация дистанционно, оказывают психологи неправительственных организаций, а также частных медицинских центров. Урамжан Исмаилович, бир кыскача айтып кетесиз азыр 300дөй жарандар кайрылып атат деп атасыз да бир жуманын ичиндечи, бирок чала албай аткандар, кайрыла албай аткандар көптүр да. Кантип ушул паниканы жеңсе болот дегендей бир кыскача кеңешиңиз. Паниканы жеңүү боюнча биздин адистер тарабынан 3 видеоролик чыгарылып, сайттарда илинүү жана ал социалдык тармактарда да орус тилинде, кыргыз тилинде таркатылган. Биз ал консультацияларды дагы бир ирет кайталап көрсөтүшүбүз мүмкүн. Бул 3 түрдүү психикалык бузулуулар жөнүндө ал жерде бардык кеп кеңештер, белгилери, кеп кеңештер жана кантип өз адамдар өзү кутулса болот. Эгер кутула албай калса, адистерге кайрылуу телефондору көрсөтүлгөн. Мындан тышкары психологторго дистанциялык онлайн кайрылууда сеанстар 3-төн 20 сеанска чейин болот бир адамдыкы. Ошондуктан кээ бир учурда линиялар
бош болбой калышы мүмкүн. Орусча айтып кетесизби? По основным признакам психических нарушений при карантине и после ковидных состояний, а также пути от их избавления, обращение к медицинским специалистам, отражение в наших роликах, которые были выпущены нашими специалистами. Это 3 ролика обширнее на русском, на кыргызском. Там были приведены основные симптомы, как проявляются, как самостоятельно с ним бороться. Если это не получается, после 2-3-кратного раза обращаться к специалистам. Кроме того, были, значит, указаны телефоны, которые кому, когда и по какому специалисту интересующимся можно было обращаться. В настоящее время вот у нас среди 24 специалистов по 2 специалиста с каждого региона имеется. При желании можно обращаться к любому из них. Маалыматтар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон абал тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна жана Республикалык психикалык ден соолук борборунун директору Исмаилов Ураимжан Исмаилович болду. Уважаемые телезрители и радиослушатели, об эпидемиологической ситуации в стране на сегодня информацию предоставили начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Бектургановна Ахматова и директор Республиканского центра психического здоровья Исмаилов Ураимжан Исмаилович. Доброго дня вам.